Кыргызстандагы ислам дининин жайылып, өсүп өнүгүшүнө, өзгөчө аялдардын укугун коргоодо чоң салым кошкон Жамал Фронтбек кызы Чүй облусуна караштуу Сокулук районунда 1976 жылы 23 ноябрда жарык дүйнөгө келген. Орто мектепти аяктаган соң 1994 жылы Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинин шарият бөлүмүнө окууга тапшырат. 1995 жылы Кыргыз агрардык академиясынын экономика факультетине окууга өтөт. Бир эле учурда эки мекемеде илим алып баштаган Жамал Фронтбек кызы окуусун ийгиликтүү улантып, 1998 жылы Ислам университетин, андан соң 2000-жылы экономика адистигин ийгиликтүү аяктайт. Бирок муну менен чектелбей, билим жолун андан ары улантып, Кыргыз Улуттук университетинин юриспруденция бөлүмүндө окуп баштайт. Айтмакчы, 2014-жылы Кыргызстан менен Казакстандын сырткы экономикалык мамилелери деген темадагы диссертациясын жактаган. Эмгектенген жерлери. 2007-2008 жылдары Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын аялдар бөлүмүнө тийиштүү суроолор боюнча Кыргызстан муфтийинин кеңешчиси. 2008-жылы Кыргыз Республикасынын ислам багытындагы эл аралык мамлекеттик диний агенттикте, 2009-жылы Аль-Амаль кайрымдуулук фондунун жетекчисинин орун басары. 2013-жылы 2014 жылдары Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын аялдар бөлүмүнүн жетекчиси. Жамал Фронтбек кызы бул жылдар аралыгында тынымсыз эмгектенди. Башкача айтканда, кошумча тажрыйбаларды өздөштүрүү, китеп жазуу, коомдук маселелерди чечүүдө орунтуу иштерди аркалады. Атап айтсак, 2003-жылы Египет өлкөсүнүн Каир шаарында белгилүү Аль-Азхар университетинде исламдагы үй-бүлө куруу долбоору алкагында тажрыйба өтөт. 2008-жылы Кувейт өлкөсүндө Нур-Секур институтунда диний суроолор бөлүмүндө стажировка өтөт. Намаз бейиштин ачкычы, исламдагы үй-бүлө тазалыгы аттуу китептердин автору. 7 илимий макала жазып, 60га жакын диний макаларды окурмандардын назарына сунган. Ошондой эле ислам ажары гезитинин негиздөөчүсү жана башка көптөгөн сыйлыктардын ээси. Жамал Фронтбек кызы 1999-жылы негиздеген Мутакалим аялдар прогрессивдүү коомдук бирикмеси да анын Кыргызстанга кошкон эң чоң салымы болуп келүүдө. Себеби бул бирикме аркылуу мусулман аялдардын сабатсыздыгын жоюу жана өз укуктарын коргоо боюнча ар тараптуу окутуулар, тренинг семиналар өткөрүлүп келүүдө. Аны менен бирге ушул күнгө чейин миңдеген жетим балдарга азык-түлүк, кийим-кечек жана ай сайын жөлөк пул берилип келүүдө. Жыл сайын Рамазан айында студент кыздарга жана аялдарга ооз ачуулар өткөрүлүп турат. Куран жаттоо, аны көркөм окуу боюнча кыз келиндер арасында Куран конкурстары уюштурулуп, анын жыйынтыгында сыйлыктар берилет. 2007-жылга чейин жоолукчан аялдардын паспортко жоолугу менен сүрөткө түшүүсү татаал болчу. Бирок Жамал Фронтбек кызы бул маселени чечүүгө таалыкпай аракет кылды жана 2007-жылы мамлекет тарабынан мусулман аялдардын паспортко жоолук менен сүрөткө түшүүгө уруксат берилди. Бул мусулман аялдар үчүн чоң жетишкендик болду. Ал эми азыркы күндө мектепке, жогорку окуу жайларга жана жумушка жоолук менен кирүүгө уруксат алуунун үстүндө тынбай алектенип келүүдө. Жамал Фронтбек кызы бул иштери менен кыргыз эли үчүн эбегейсиз чоң салым кошту десек татыктуу болор. Мутакалим аялдар прогрессивдүү коомдук бирикмеси сиздин ишиңизге ийгилик каалайт. Ар дайым кыргыз элинин бактысына аман болуңуз.